Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарында айдоочу рулга ээ боло албай жардан кулап кетти. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, унаада айдоочу гана болгон. 24 февраль күнү саат 20:30 чамасында Кара Көл шаарында Бишкек-Ош унаа жолунун Капчыгай тилкесинде Toyota Истима үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдон чыгып, жардан кулап кеткен. Унаада бир эркек адам болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жерине барышып, биринчи медициналык жардам көрсөтүшүп, жаракат алган айдоочуну Кара Көл шаардык ооруканасына жеткиришкен. Абалы канааттандырарлык деп жазылат маалыматта. Бишкекте уурулукка шектелип, кыз менен бала кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. 2021 жылдын 14 февралында Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарынын жараны арыз менен кайрылган. Арызда 13 февраль күнү саат 19:00дөн 21:00га чейинки аралыкта Стронг спорт комплексинин жанынан белгисиз жарандар темир люкту уурдап, из жашырып кетишкени айтылат. Мындан тышкары үстүбүздөгү жылдын 19 февралында Свердлов районунун ички иштер бөлүмүнө жаран арыз менен кайрылган. Анда ошол эле күнү саат 14:30 чамасында Дордой базарында соода контейнерлеринин биринен 12.500 сомдук уюлдук телефонунун белгисиз адамдар уурдап кеткени айтылат. Аталган фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде 1991 жана 97 жылы туулган жарандар кармалда. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, ал эми Свердлов райондук соту шектүүлөрдү үй камагына чыгарган. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орунбасары Райымбек Матраимовдун ооруканага жаткырылганын айрым басылмалар кабарлоодо. Анын агасы Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов азыркы тапта бир тууганынын абалын өзү да биле албай жатканын Азаттыкка айтты. Мен эртең менен Ошко келген элем. Кече ээнимен кабар алгам. Кан басымы көтөрүлүп, кыйналып жатканын адвокаттар айтышкан. Азыр эми колунда телефону жок. Абалы кандай экенин, кайда экенин билбейм, деди Искендер Матраимов. 22 февралда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү Матраимов жаткан УКМКнын убактылуу кармоочу жайына кирип, ден соолугу менен таанышкан. Матраимовдун кан басымы жогорулап кеткени айтылып, убактылуу кармоочу жайдын дарыгерлери биринчи жардам берип жатканы маалым болгон. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Райымбек Матраимов 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ал кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айыпталууда. Телмире тиктеп карагандар Жапаровдун баласы болосуңбу деп көп сурашат. Президентке окшош, мырза өзү жөнүндө айтып берет. Интернет беттеринде президент Садыр Жапаровго куюп койгондой окшош болгон ага түспөлдөш жигиттин сүрөтү тарады. Азыркы тапта ал сүрөткө пикир жазып, экөөнү катар тизип, коллаж жасап, социалдык тармактын беттерине чыгарган колдонуучулар көп. Дал ушул окшоштугу менен интернет жылдызына айланган Аскар Байдилда өзү жана элдин Жапаровго окшоштурганы жөнүндө Супер КЖ порталына айтып берди. Бишкекте окуп калуума карындашым себепкер. Мен Аскар Байдилда, улутум казак, Кыргыз өлкөсүнө карындашым Асел себепчи болуп келип калгам. Ал бул жакта окугандыктан Кыргыз өлкөсүндө билим берүү жакшы деп мени да кызыктырган. Алгач Бишкекке 2013 жылы келип окууга тапшырдым. Ошентип бул жакта 6 жыл билим алдым. Окууну бүтүп, кайра өз өлкөмө практика өтүү үчүн кеткем. Ал жакта бир эле жыл болдум. Казакстандагы ортопедия борборлорунун биринде практика өтүп, кайра көнгөн шаарым Бишкекке кайтып келдим. Бул жактан клиника ачуу планымда бар. Мени көргөндөр таңыркап карай беришет. Президент Садыр Жапаровго окшош экенимди ар бир жолуккан же мени көргөн экинчи адам айтат. Кыргыз өлкөсүнө келип окуй баштаганда эле Садыр Жапаров деген саясатчы бар. Ошол адамга окшош экенсиң деп окшоштуруп калышчу. Кийин ал президент болгондо көчөдө, коомдук транспортто мени таң калып карагандар көбөйдү. Мындай учурда өтө ыңгайсыз болуп, өзүмдө кемчилик жокпу деп карай берчүмүн. Телмире тиктеп карагандар кээде Жапаровдун баласысыңбы деп жиберишчү. Бир жолу паркта эс алып жүрсөм, бир байке мени көзүн албай карап жатты. Ал караган сайын ыңгайсызданам. Бир маалда жаныма басып келип, сен Садыр Жапаровдун баласы же тууганысыңбы деп сурады. Жок десем, 2 тамчы суудай окшош экенсиң деп таңыркап басып кеткен.